Сиздер Лондондан BBC кыргыз кызматын көрүп жатасыздар, саламатсыздарбы? Эл аралык спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. АКШнын Шарлотт шаарында чукул кырдаал жарыяланды. Полиция кара түстөгү кишини атып өлтүргөнгө байланыштуу 2 күндөн бери толкундоолор басылбай жатат. Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшөбүз деп Иракта кала берген британдык жоокерлерди сөзгө тарттык. Денеңизде татуировка бар болсо, ал жумушка орношууга тоскоол болгон жокпу? Бул багытта компанияларды ачыгыраак болууга үндөп жатышат. Түндүк Каролинада Шарлотт шаарында чукул кырдаал жарыяланды. Улуттук гвардия менен жол күзөтүү полицияга көмөктөшүү үчүн чакыртылды. 2 күндөн бери шаарда полиция кара түстөгү кишини өлтүргөндөн улам чыккан каршылык акциялары улантылууда. Полициянын айтуусунда Кис Ламонт Скотт курал алып жүргөн, бирок анын үй-бүлөсү ал китеп кармап турган деп айтууда. Абал чың алып турган шаарда зомбулук менен коштолгон нааразылыктардын 2-чи түнү өттү. Полиция нааразылыкка чыккандарга каршы кошумча күчтөрдү тартты. Алгачкы кабарларда бир киши октон каза тапканы айтылган. Бирок кийинчерээк ал кишинин жаракат алып ооруканага түшкөнү белгилүү болду. Кеч киргенден кийин жаңжал күч алып полиция газ жана кулак тундурган жардыргычтарды колдонду. Нааразылыкка чыккандар бул мамилеге абдан ачуусу келип жатканы ачык көрүнүп турду. Бул окуяга полициянын зөөкүрлүгү түрткү болду. Салык төлөөчүлөрдүн эсебинен маян алган полиция коргоонун ордуна күч колдонгонунун жыйынтыгы абалды андан бетер курчутту. Бул кагылышуу 3 саатка созулду. Шарлоттуктар биз мындай эмеспиз. Биз тынчтык жолу менен тил табыша алабыз. Кара түстөгү кишилердин көбү шаршемби күнү Киз Ламонт эмне болуп каза тапканы тууралуу полициянын версиясына ишенишпейт. Полиция бул киши куралчан болгонун айтууда. Ламонттун жакындары ал болгону китеп көтөрүп жүргөнүн айтышат. Киз Ламонт Скоттун өлүмү коомчулуктун кыжырдануусун жаратып, ажырымдарды пайда кылды. Ирактын армиясы Мосул шаарын көздөй жылыш жасоодо. Мосул өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топтун Иракта кармап турган акыркы ири чордону. Аскерлер Мосул шаарын карай жолдогу негизги стратегиялык түйүндөрдүн бири болгон Ал-Шикратка кирип келгени шаңдуу маана жаратты. Ал ортодо күрттөрдүн пешмерга аскер бөлүктөрү жихадчыларды чыгыш жагынан сүрүп келүүдө. Фронт тилкесинде пешмергалар менен жолуккан кабарчыбыз Орла Герин баяндайт. Согуш тилкесинде күрт пешмерга согушчандары сак турушат. Душмандар алдыга жылууда. Пешмергалар Ислам мамлекети аттуу топ башкарган аймакта унааларды байкашты. Буларда жардыргычса ташылышы мүмкүн. Бирок унаа нары жакка кетти. Аскер башчы Ислам мамлекети аттуу топ 1 чакырым эле аралыкта экенин айтты. Биз согуш тилкесин бойлой катаал жол менен жөнөдүк. Баск тоолорунда 18 айдан бери жүргөн. Кийген кийими башкалардан айырмаланып турган бул жоокер британдык армияда болгон. Бул снайпер жихадчыларга каршы согушам деп ыктыярчы болуп кала берген. Эгер жихадчылар бул жерде халифатын орнотсо, алардын кийинки кадамы Европаны көздөй болмокчу. Пешмерга аларды артка сүрүүдө. Бирок алар толугу менен жеңил элек. Биз келгенден көп өтпөй жарылуу болду. Күрттөрдүн айтымында бул Ислам мамлекети тобунун бизге болгон каршылыгы. Пешмерга өздөрүнүн аймагын кеңейтүүгө жетишип, Эманы кармап калууга умтулууда. Алар өз алдынча болууну каалашат. Бирок учурда Мосулду бошотуу эң негизги максат. Ислам мамлекети тобунан күрт аскерлерине өтүп кеткен качкындын айтуусунда экстремисттер аягына чейин күрөшөбүз деп турушат. Бул кишинин туугандары топ көзөмөлдөгөн аймакта кала берген. Мосулда Ислам мамлекетинин согушкерлери көп. Жардыргыч калган унаалар менен жүрүшөт. Алар аткычтарды газ атууга ылайыктап жатышат. Аны армия кирип келсе колдонобуз дейт. Мосулдун тегерегинде жер алды менен жүрчү туннелдери бар. Анда 5 жылга жетчү тамак асы менен атайы бункерлер жашырылган. Бириккен Улуттар уюму эскерткендей, Мосул үчүн кармаш жүрсө, аны колдон чыгарбайбыз деген согушкерлер шаарды кошо жок кылышы ыктымал.
Сиздер көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бириккен Улуттар уюму Дамастын козголоңчулар кармаган аймагына жардам жеткиргендигин билдирди. Биринчи күнү гуманитардык конвойго чабуул жасалгандан бери алгачкы жолу элге жардам жетти. Бирок алеппалыктар дали болсо азык-түлүктү күтүп отурушат. Кечээ шаар катуу бомбаланып, кеминде 45 адам каза тапты. Египеттен тушунда мигранттар келаткан кеме деңизде аңтарылып, жүздөгөндөр чөгүп кетти. Кырсыкта аман калгандар BBC менен маекте билдиргендей, чакан кемеде 550ге жакын адам болгон. Жер ортолук деңизден 42 кишинин сөөгү чыкты дейт Египеттин бийликтери. 260 адам аман эсен куткарылды. Афганистандын өкмөтү өлкөдөгү экинчи эң ири согушчан топ саналган Хезби Ислами менен тынчтык келишимине кол койду. Бирок кол коюу иш-чарасына кыймылдын лидери Гулбудин Хекматияр келген жок. Келишим боюнча Хекматияр мыйзамдык иммунитет алды. Аны адам укуктарын жактаган уюмдар бир катар зомбулуктарга байланыштуу айыптап келген эле. Жумушка кабыл алуучулар татуировкаларга карата мамилесин өзгөртүүсү керек деген тыянак жасады атайы иликтөө жүргүзгөн британдык уюм. Анда көптөгөн жетекчилерге татуировкалар жакпай турганы аныкталган. Ошону менен катар азыркы жаштардын дээрлик 3төн бири денесине татуировка тартырып жүрөт эмеспи? Демек компаниялар аларга мамилесин өзгөртүүсү керекпи? Татуаж жасап алган жылдыздар. Татуировка алардын имиджинин бир бөлүгү. Бирок эксперттердин айтымында ушул сыяктуу дене искусствосу саналган татуировка менен дагы деле айрым жумуштарга келүүгө мүмкүн эмес. Лондондогу студияларда татуировка жасайм деп келген жаштарга бул келечекте терс таасирин тийгизиши мүмкүн экендигин алдын ала эскертишет. Жаштар көбү белгилүү жылдыздардын денесиндеги ачык татуаждарды көрүп алып, анан мында келишет. Эгер кардар дененин ачык көрүнө турган жерине татуировка кылууну кааласа, биз жасоодон баш тартабыз. Себеби келечектеги карьерасына терс таасири тийип калышын билишпейт. Акыркы көрсөткүчтөргө караганда учурда ар бир 3-чү жаштардын денесинде татуировка бар. Авторлордун айтымында компаниялар бул нерсени терс көрүнүш катары карашса, арасында көп таланттар көмүскөдө калып калышы мүмкүн дешет. Татуировка жасаган адамдар эле көбөйбөстөн, аларга болгон мамиле дагы өзгөрүп келе жаткандай. Менин өлкөмдө татуировкаң болсо иш табуу чоң маселе, бирок Англияда андай эмес. Бул нерсе менен тек гана сен өзүңдүн ким экениңди билгизе аласың. Андыктан бул мени кыжаалат кылбайт. Айрым уюмдар өтө көрүнгөн татуировкасы бар адамдарды кызматка албай коюлушат. Дене искусствосу мыйзамдарда дискриминация катары каралган эмес. Татуировка кылуу өтө популярдуу болууда. Ошондуктан мындайларды ишке алып жатканда мамилени өзгөртүү керектигин айткандар бар. Эми спорт. Лионел Месси Барселонанын Атлетико Мадрид менен оюну учурунда травма алып, 3 аптага оюндардан четтеди. Диего Годин менен кагылышып кеткен Месси 59-мүнөттө оюндан чыкты. Ал айдын башында дагы травма алып, Аргентинанын Венесуэла менен 2018-жылда өтчү дүйнөлүк чемпионатка тандоо мелдешине катышпай калган эле. Келишке сатандаштар Манчестер Сити менен Манчестер Юнайтед Англия кубогу үчүн чемпионаттын 4-чү айланпасында таймаша турган болду. 3 жолу катары менен утулуп келген Юнайтед Нортхэмптонду 3-1 менен утууга жетишти. Ал эми бир да жолу утулбай келаткан Сити 2-1 эсебинде Свонзини утту. Күрөш боюнча монголиялык эки тренерге 2019-жылга чейин эл аралык таймаштарга катышууга тыюу салынды. Риодогу таймаштар учурунда алардын атлети судьянын жарыясына чейин эле жеңдим деп майрамдай баштаганда судьялар ага каршы чечим чыгарган. Тренерлер буга нааразы болуп, кийимдерин чечип ыргытышкан. Жаңылыктардын соңунда саясатчылар өз ара уруша кетишкени көпчүлүккө жаңылык делебиз. Ал эми ишке муштумдар дагы кошулуп кеткенине кыргыз коомчулугу көнүп деле калган. Бул жерде түз эфир учурунда грузиялык 2 депутат мушташа кетишти. Продюсерлер кийлигишип, мушташты токтотуп калышты. Алып баруучу айым болсо айла жок туруп калды. Жердин баарында эле саясий мушташ. Бул жана башка жаңылыктар интернет сайтыбызда турат. Бизди bbc-kyrgyz.com сайтынан тапсаңыздар болот. Ал жактан радиосу дагы уга аласыздар. Берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.